Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайбердик Кожобеков кызматынан убактылуу гана четтетилгенин окуу жайдын мугалимдери Facebook аркылуу жарыя кылышты. Бул маалыматты Ош мамлекеттик университетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Медербек Ниязалиев тастыктады. Бир айга деп мөөнөтү белгиленген жок болгону убактылуу гана иштен четтетилди. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан түзүлгөн атайын комиссия ишти кайра кароого алды. Комиссия ишти кайра карап чыгып, андан кийин гана чечим чыгарат. Эске салсак, кече 9-ноябрда Ош шаарында студенттердин үгүт иш-чараларына катышкандыгы үчүн билим берүү министри Болотбек Купешевке, Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовго сөгүш жарыяланып, жана ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайбердик Кожобеков кызматтан алынган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 11-12 ноябрда Туркия Республикасынын Стамбул шаарына иш сапары менен барат. Анын алкагында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин жашыл технологиялар жана санариптик доордогу акылдуу шаарлар темасындагы 8-жыйынга катышат. Саммиттин алкагында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин аталышын түрк мамлекеттеринин уюму деп өзгөртүү чечимине кол коюу күтүлүүдө. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин жакынкы 20 жылдыкта артыкчылыктуу тармактар боюнча кызматташтыгын тереңдетүүнүн жол картасы болгон түрк дүйнөсүнүн келечеги 2040 стратегиялык документтин ошондой эле уюмдун ишмердигине тиешелүү башка документтер кабыл алынат. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Туркия, Азербайжан, Өзбекстан жана Венгриянын лидерлери менен жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланары күтүлүүдө. Ушул жылдын 12 ноябрында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров Стамбулда түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин саммитине катышат. Бул саммит Стамбулда өтөт. Бул саммит биз үчүн жана башка түрк мамлекеттери үчүн эң негиздүү. Түрк мамлекеттердин жетекчилери чечимге келишти, уже кеңешти уюмга алмаштыруу боюнча. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, ошо саммиттен кийин түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңеши түрк мамлекеттердин уюму деп аталат. Бул дагы бизге абдан керектүү. Экинчи чоң документ биз кабыл ала турган бул түрк мамлекеттеринин 2040 жылдагы чейинки келечеги. Бул документти 19-жылы Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Абишевич Назарбаев инициатор болуп көтөргөн. Андан бери азыр ошол документ эксперттин деңгээлинде, ар кандай мамлекеттик органдардын деңгээлинде талкуулап жүрүп, азыр ушул документ даяр болду. Бул документти кабыл алгандан кийин алдыңкы 20 жылдын ичинде түрк мамлекеттери кандай жол менен өсөт, экономикалык соода, гуманитардык байланыштар кандай болот? Бул өзүнө негизинен бул ошо түрк мамлекеттеринин өнүгүшүнүн жол картасы болуп эсептелет. Өзүңүздөр билесиздер, азыр дүйнөдө глобализациянын убагында түрк мамлекеттеринин бири-бирине жакындашы, бири-бирине кызматташуу эң негиздүү. Мындан тышкары башка дагы ошо организацияга байланыштуу, өзүнүн ишине байланыштуу көп документтерге кол коюлат. Зайыр Чокоев Улуттук банктын башкармалыгынын төрагасынын ордун басары болуп тайындалды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Буга чейин Чокоев финансы министринин ордун басары, Борбордук казналыктын директору болуп иштеп жаткан. Ал 2007-2014 жылдары Улуттук банктын төрагасынын ордун басары, 2010 жылы төраганын милдетин аткаруучу кызматын аркалаган. Мындан ары салыктан чогулган каражаттар социалдык керектүүлөргө жана инфраструктураларды жакшыртууга гана эмес, пайда келтирүүчү тармактарга да жумшалат. Бул боюнча Жогорку Кеңештин депутаттары бүгүн салык кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырышты. Чейин ошол фонд развития регионовго түшкөн акчалардын бардыгы эле баягы инфраструктура жана социалдык маселелерге бөлүнүп келген. 50%-га чейинкиси ошол кайтарым боло турган жана киреше алып келе турган проекттерге иштелсин деп уже положенияны бекиттик. Салык кодекси жаңылангандан соң мурдагыга салыштырмалуу чогулган каражаттардын 50% ошол аймактагы инвестицияны өстүрүүгө жумшалат. Ошондой эле мыйзам долбоорунун демилгечиси болгон Кыргыз өкмөтү жаңы кодексте салыкты көтөрүүгө эмес, жыйноону жол-жобосун жөнөкөйлөштүрүүгө басым жасалганын белгилөөдө. Жергиликтүү маанидеги инфра түзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөрдү бөлүштүрүү боюнча салык эмес кирешилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексинин аты жалуу аткарылышын камсыз кылууга багытталган өзгөртүүлөр киргизилген.
мыйзам долбоорлор салыктык эмес кирешилер жөнүндө кодекстин 130 беренесинин колдонулушундагы ар түрдүү окууларды жана боштондуктарды жоюуга жана пайдалануу кен чыккан жерлер боюнча региондорду өнүктүрүү фонддоруна жана жергиликтүү бюджеттерге жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күттүүгө жергилердүү чегерүүлөрдү бөлүштүрүү жол жобосун жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Буга чейин өлкөдө 50 тоннага чейинки запасы бар кен байлык казылган жердин салыгы райондо калып, андан ашканы облустук фонддорго бөлүнүп келген. Жаңы салык кодексинин дагы бир негизги максаты облус, район жана айыл өкмөттөр арасындагы талаш тартышты жоюп, алардын ортосундагы салыктан түшкөн каражаттарды так бөлүштүрүү болуп саналат. Айтыңызчы, азыркы мыйзамдын негизги максаты эмне? Азыркы мыйзамдын негизги максаты ошондой баягы мыйзамда жазылган эч кандай бир талаш тартыш маселелер болбой, бир түптүү, бир норматив менен бөлүнө турган кылып сиздерге алып келип берип атабыз. Эгерде жалпы мамлекеттик баягы перечень общегосударственных месторожденийге кире турган болсо, анда 50-30-20 болуп, областной фондко 50-30 райондук фондко жана 20 жергиликтүү бюджетке. Ал эми перечинге кирбеген кичирээк болсо, анда 80% райондук бюджетке жана 20% местный бюджетке деп эле мындай так жазып берип атабыз да, талаш тартыш чыгарбай турган кылып. Азыркы мыйзамда ушул акыркы жылдары ушул областной жана районный фонддордун ортосунда кичине талаш тартыштар болуп, жана 50 тоннага чейинки жана 50 тоннадан кийинкиси дегендей. Бүгүнкү күндө ушул 50 тоннага чейинки деген маселе алынып калды да. Алынып салды 50 тонна. Жаңы кодекс тууралуу суроо узаткан эл өкүлдөрү долбоорду колдой турганын билдирип жатышты. Ал эми парламент депутаты Рыскелди Момбеков ушул сыяктуу мыйзам долбоорлор туурабы, туура эмеспи, кворум жок эле аргасыздан сүйлөшүү жолу менен кабыл алынып жаткандыгын айтты. Эми Орхан Иландын өткөрүп бергенден мурун жөн өткөрүп бересизчи, ал жакта маселе болбойт. Кептин баары кийин маселе болот. Мына бир залда деле кворум жок. Өткөндөгү иштейбиз деген, кой, шайлоо каралы. Ишти токтотолу десе бир экини аябай. Сиз бузукулук кылып атасыз, иштешибиз керек. Ошол эле жок го бүгүн. Кворум да жок коло жерде бир 20 депутат отурабыз. 80 депутат кабыл ала турган чечимдер 40 эле депутат добуш берип атты. Деги эле 1 жылдан бери биз жалаң эле мыйзамсыз, ыймансыз аракеттерге баратпайбызбы? Мен ошону айтып атам. Азыр мына мени да чакырып суранышты, ушул өткөрүп берип койгонго колуңузду коюп берип коюңузчу дегенден кийин ак көңүлдүү кылып келдим, мейли эми. Сапар алдында мен деле кол коюп берейин дейт. Бирок кворум жок. 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке кирет. Бул өлкө тарыхында аталган багытта жаңы редакция менен кабыл алынган 3-чү кодекс болуп калмакчы. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Баткен шаарындагы билим берүү мекемелеринин көпчүлүгү жол боюнда жайгашкандыктан балдардын коопсуздугу башка орунда болуш керек. Анткени айдоочулар көп учурда жол эрежесин сактабай, мунаны катуу ылдамдыкта айдап өтөт деп тынчсызданууда шаар тургундары. Жол кырсыктардын катталуусуна тиешелүү жол белгилеринин жетишсиздиги да себеп болууда дешет. Кененирээк кийинки сюжетте. Рахат Маматова күн сайын баласын шаардагы балдар бакчаларынын бирине алып келет. 2 жылдан бери бул бакчага каттаган айымды аталган имараттын жанындагы тиешелүү жол белгилеринин жоктугу тынчсыздантат. Анткени бакча негизги жолдун боюнда жайгашкан. Менин балам ушул садикке 2 жылдан бери келип тарбияланып жүрөт. Анан биз ар дайым келген сайын ушул жолдон өткөндө өтө коркунуч болот да биз өткөндө. Себеби бул жерде пешеходный переход жок. Анан бул жер главный дорога болгон үчүн машиналар өтө катуу жүрүшөт да. Эми айтайын дегеним ушул бизге балдардын өмүрүнө коркунуч туудурган ушул жолго бизге бир шарт түзүп берсе, мисалы үчүн пешеходный переход коюп берсе, знактарды туура коюп берсе, жакшы болмок да. Муктаждыкты чечүү максатында аталган мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жетекчилиги бир нече ирет шаардык мэрияга кайрылган. Көп жолку кайрылуунун негизинде 2 тиешелүү жол белгилери орнотулган. Деген менен белгилер туура эмес коюлуп калгандыктан жана жөө өтмөк сызыкчалары да чийилбегендиктен дагы деле коркунуч жаралууда дейт балдар бакчасынын жетекчилиги. Ушул күнгө чейин уже 11 жолу арыз менен кайрылганбыз. 11-чи арызыбыздын жыйынтыгында знак коюлган. Знак коюлду, бирок знак коюлганда дагы туура эмес коюлганда. Уже 4-чү жолу бул кырсык болуп келатат да. Балдарды унаалар эме кылып сүзүп кетип, анан уже 4-чү кырсык болуп баратат да. Ошону алдын ала алып, ушул жерге бир пешеходный переход коюлса, 15 метр аралыкта полицейский дорожкада коюлса, знак дагы туура коюлуп, айдап бараткан айдоочунун көңүлүн бурса дейм да.
Шаардын ички жолдорун тиешелүү жол белгилери менен камсыз кылуу мэриянын алдындагы муниципалдык менчик департаментине жүктөлгөн. Аталган мекеменин жетекчиси Акрам Ахматовдун айтымында, бүгүнкү күндө билим берүү мекемелеринин алдында жетиштүү деңгээлде тиешелүү жол белгилери орнотулган. Бирок айдоочулардын жол эрежесине, кайдыгер мамилесинен улам балдардын өмүрүнө кооптуу учурлар жаралууда. Ал эми өчүп кеткен жана жетишпеген жөө өтмөк белгилерин чийүү жагы дагы да каралып жатат дешти. Баягы Борбордук көчөдө жайгашкан 3-4 мектебибиз бар. Ошолордун алдындагы чыйыктар, жол чырактын алдындагылар, разметкалары эскирип кичине өчүп калган. Ошону азыр порталга берип таялап атабыз. Буюрса порталдан баягы подрядчик аткаруучу аныкталгандан кийин ошол разметкалар чыйганда айтылган десаттын алдына да жол чыйыктары чыйылып, пешоход деген знак коюлат. Мэриянын маалыматында балдардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында шаар ичиндеги бир катар мектептердин аймагына ылдамдык тепкичтерин орнотуу каралууда. Аталган аракеттерди ушул жылдын соңуна чейин бүткөрүү пландалып жатат. Бактыгүл Мирадилова, Айжана Таштанова, Куштар Абдикар уулу, Нур Ньюс, Баткен облусу.